Президент Садыр Жапаровдун тапшырмасы менен Кыргызстанда энергетикалык бөлүштүрүүчү жеке ортомчу компаниялардын саны олуттуу кыскарды. Ортомчу компаниялар мамлекеттик мекеме менен абоненттердин ортосунда электр энергиясын бөлүштүргөн ишканалар. Учурда алардын саны 28ден 12ге чейин кыскарды. Азыркы тапта электр энергиясын калкка жеткирүү процессинде энергетикалык жеке ортомчу компанияларды толук жоюу үчүн оптимизациялоо иштери уланууда. 2022 жылдан тарта энергетика тармагына көңүл бурула баштады. Учурда электр жарыгынын 1 киловатт баасына 23 тыйын кошууга айрымдар нааразы болгону менен көпчүлүк түшүнүп, туура деп ынанып жатышат. Элдин саны өсүп, ишканалар көбөйүп, электр энергиясын колдонуу дагы өстү. Буга чейин жаңы ГЭСтер курулган эмес. Эми болсо кубаттуулугу 25 мегаваттан ашкан чакан ГЭСтерди куруу ишине көңүл бурула баштады. А биз болсо 23 тыйынды саясат кылып, нааразы болуп жатабыз. Келечек үчүн тарифтин жогорулашын трагедия кылбай, мамлекеттин аракетин колдошубуз керек.